Маанай чөгүп, эч нерсеге көңүлдөнбөй, өзүңүздү жалгыз сезип, ыйлагыңыз келип жатабы? Анда сиз депрессиядасыз. Депрессия деги бул кандай оору? Кантип алдын алса болот? Эгерде сиз депрессияга кабылсаңыз, кантип туура дарылоо керек? Дал мына ушул суроолордун тегерегинде бүгүн биз маектешебиз. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Кайрадан Илим жана Билим каналында Ден соолук программасы түз эфирде. Аны мен Сейит Амираев алып барам. Ардактуу телекөрүүчүлөр, жогоруда маалым болгондой, бүгүнкү чыгарылышыбызда биз 40 мүнөт бою жалпы психикалык оорулар жөнүндө маектешебиз. Сиздер дагы суроо берсеңиздер болот адистерге. Байланышчу телефондор 032 22 код аркылуу 4487 номери жана ошондой эле WhatsApp номерибиз дагы иштейт. 0550 28 81 38 номер. Анда студиянын кадырлуу конокторун мен сиздерге тааныштырып өтсөм. Дамира Бараталиева Ош областаралык психиатриялык ден соолук борборунун психиатр дарыгери. Жана ошондой эле кийинки коногубуз Гүлмира Жолдошбаева Ош областаралык психиатриялык ден соолук борборунун балдар психиатр дарыгери. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздер. Эң алгач маегибиздин башында жалпы психикалык оорулар жөнүндө айтып берсеңиздер. Психикалык абал деп ушу эме адамдардын өзүнүн дене түзүлүшүнөн башка дагы жан дүйнөсү болот да, ошо психикалык абал деп аталат. Психикалык абалына ошо эмелер кирет. Жан дүйнөсү буга көңүлү, ойлоо сезими, эмоциясы, интеллеги, ушу жанагы сознание деп коебуз. Аң сезимдин баары ошо жан дүйнөсү болуп эсептелинет да. Ошо жан дүйнөсүнүн арасынан көңүл чөгүүсү, депрессия эмнеден чыгат? Настроениянын бузулушунан чыгат. Жашоодо ар кандай куракта, ар кандай абалда адамдар өзүн депрессияга чалдыкпаган эч ким болбойт. Дүйнө жүзү боюнча ВОЗдун берүүлөрүнө таянсак, 46% адамдар азыр депрессия абалында көбүрөөк ооруп жатышат да. Ошо депрессия аркылуу, бул депрессияны бир гана дарыгерлер эмес, жанагы молдо, кожо, мусулмандар тарабында, андан сырткары көбүрөөк европейский частьта ушу докторлорго кайрылышат. Андан башка да табып, эми издеп, ар кандай кимден жакшы жардам болор экен деп изденгендер өтө көп. Депрессия аябай өсүп жатат да, жыл өткөн сайын. Чындыгында элге кеңири тараган психикалык оорулардын бири бул депрессия. Мындан башка дагы кандай психикалык оорулар бар биз билбегенде? Мисалы, көпчүлүк эл жалаң гана депрессияны билишет да. Андан башка дагы кандай оорулар бар? Депрессиядан башка дагы бул психикалык оорулар өзү бөлүнөт да. Сырткы чөйрөнүн таасиринен өскөн оорулар, невротикалык деп коет. Ар кандай стресстерден келип чыккан. Анан кийин эндогенный оорулар дейт, ал жана тукум куучулуктан пайда болгон биологиялык оорулар болот. Аларга шизофрения, акыл эстин өспөй калышы, аффективдик оорулар, ошо аффективдик ооруларга как раз депрессия дагы кирет. Анан кийин дагы ушундай ар кандай психикалык абалдан чыгып кеткен мындай абалга алып келе турган травмалар, травманын себебинен дагы башынан травма алгандар, ар кандай оорулардын себебинен келип психикалык жактан ооруп калгандар, башка жанагы соматикалык оорулар, сахарный диабет, давлениясы барлар, жүрөк оорулары, кан оорулары, раковый оорулардын бардыгы психикалык ооруларга алып келиши да мүмкүн. Жакшы, сиз кошумчалайсызбы? Мен кошумчалап кетейин. Мен балдар дарыгери катары балдардын дагы психикалык оорулары азыр абдан эле көп таркалып жатат. Алардын бири эле азыркы маалда эң көп орчундуу маселенин бири ушу кем акыл балдарыбыз аябай көп болуп атат. Туулганда эле? Туулгандан баштап кем акыл деген эми экиге бөлүнөт, врожденный, приобретенный болот. Врожденный дегени туубаса, төрөлгөндөн. Приобретенный деген кийинки бир оорулардан келип чыккан. Аны мен кийинки чейрек айтып берем, келип чыккандардын себептерин. Андан кийинкиси актуалдуу проблемалардын бири болуп аутизм азыр абдан көп таркалып атат балдардын оорусу. Түшүндүрүп берсеңиз аутизмди. Аутизм деген оору
азыр эми мындайда балда социалдык дефицит социального взаимодействия деп коет. То есть эмоциясы бузулган, эмоциясы мындай башка балдар кошулбайт, өзү менен өзү болот. Бул аутизм деген оору латынча которгондо человек внутри себя дейт, или изнутри себя дейт. Өзүнүн мири бар, өзүнүн жашоосу бар. Сырткы чөйрө менен иши болбойт да, мындай балдарчы. Анан речевой общениясы нарушены. То есть мындай тили кеш чыгат и адам менен контактка барбайт. И үчүнчүсү зрительный контакт нарушены. Көздү көз менен карабайт балдарчы. Адан кийин бул эми специфический факторлор кирет. Не специфический факторлорго ушул аутизмге страхи деп коебуз, фобия, коркунуч, уйку бузулганы, мындай пищевой инстинкт деп коебуз, тамактандап жегендери, ошондой себептери бул аутизм. Азыр аутизм менен аябай көп мындай келип атышат го бизде балдарга айрылыпчы. Адан кийинки эле орчундуу маселенин бири өспүрүм маалга келгенде расстройство поведения деп коебуз. То есть жүрүм турум балдардын бузулушу. Именно өспүрүм маалда көп билинип атат. Булардын бардыгы ошо маалда мындай правоохранительный органдарга түшүп калып атат да. Себеби булар уурулук жасап коюп атат, көчөлөрдө бродяжничать деп жүрүшөт, мектептен качышат, эжекелерин укпайт. Ошол себеп менен анан правоохранительный органдар түшкөндөн кийин ал жактан сөзсүз психиатрга консультацияга алып келишет. Өспүрүмдөрдө ушул оору азыр көбүрөөк кездешип атат. Ошондой эле балдардын энурез бар, эпилепсия деген оорулар бар. Энурез эми түнкү төшөккө өзү билбестен зара кылып коет. Адан кийинкиси эпилепсия деген ооруларыбыз бар. Жаш балдарда дагы талма оорусу. Ошондой эле жаш балдарда деле депрессия учурап атат. Айрыкча өспүрүм алды. Эми бул балдарга депрессиянын себептери бул үй бүлөлүк, биздин ушу үй бүлөлүк чыр чатактан, ошо баланын көзүнчө ата эненин урушканы, ата эне көбүнчө урушуп, ажырашкандары, анан мектепте кокус эжекеси катык сүйлөп, жакшы мамиле кылбаса, адам деле именно өспүрүм алды депрессия көп кабылып атышат да балдарчы. Булар ошол депрессия кабылганда эле балдардын биринчи немеси балдар кошулбай калат, үйүнөн чыкпай калышат, үйүндө ыйлап, жүрөктөрү сыгылып, мындай тамакты деле жебей коюшат, мектепке барбай коюшат. Ошо менен анан эжекелери сөзсүз психиатр көрсөткүлө деп бизге алып келишет. Азыр өспүрүм балдарда депрессия да көп учурап атат. Ошол менен чоңдордон айырмаланып, жаш балдардын оорулары деле азыр мындайча айтсак өсүп атат десек болот. Ошо менен эле бирге мен эми мына мүмкүнчүлүктөн пайдаланып айтып кетким келет да, мына бизде кем акылдык дегендер эмнеге көбөйүп атат? Бул кош бойлуу энеден башталат да. Бунун профилактикасы биринчи себеби. Бизде анча-мынча энелер мындай байкабай неметкенибиз менен кош бойлуу кезинде эле ошол энелердин хронический оорулар бар болуп атат. Анемия, богок деп коебуз, вирусный инфекциялар. Ошондой эле боюнда бар кезде сөзсүз 3 айга чейинки грипп, инфекциялар мына вирусный, краснуха, көр сөзсүз баланын акылына таасир берип атат. Берет. Адан кийин туулгандан кийинкиси после родов акушерский анамнез деп коебуз. Бала кыйналып төрөлсө, тумчугуп, көгөрүп, ыйлабай түшүп, ошонун бардыгы дагы чоң роль ойноп атат мына балдардын акылына таасирин беришин. Адан кийин эле ушу балдарыбыздын 3 жашка чейин нейроинфекция деп коебуз. То есть менингит, менингоэнцефалит, краснуха, ушундай оорулар менен 3 жашка чейин ооруган балдар вирустук сөзсүз акылына таасир этет. Ошончо мен бай айтып кеткендей, врожденный деген ал көбүнчө уже энеден туулуп чыккан балдар. Алар наследственный да болушат. Ошондой эле мен тугум куйт экен, тугум куйт. Ошондой эле мен айтат элем, ушу мына тууганчылыкта аябай чоң роль ойноп атат да. Мындай эки бир туугандарга баягы балдарын үйлөп атышпай, кыздарын турмушка берип. Жакшы, сөзсүз түрдө улантасыз. Азыр болсо көрүүчүбүз бар экен, анда кабыл алып түз эфирге алып чыгабыз. Саламатсызбы, кош келипсиз. Кандай сурооңуз бар? Урматтуу көрүүчү, биз сизди угуп жатабыз. Сурооңуз болсо? Саламатсызбы? Саламатчылык, биз сизди угуп жатабыз. Кандай сурооңуз бар? Саламатсызбы? Саламатчылык. Мен врачтарга суроом бар эле. Уланта бериңиз. Менин балам бар, 5,5 жашта. 5,5 жаш.
ал 1 жашынан бери температура болгондо судорог болот да, дайымачы. Температурасы 38ден көтөрүлгөндөчү. Анан 5 жаштан кийин калып калат дештиле. Бирок эсе сентябрь айында дагы ичи өтүп судорог болуп калды да. Суроо түшүнүктүү болду. Эмне кылыш керек? Мына. Кичинекейинен баштап. Түшүндүм. Кичинекей кезинен 1 жаштан баштап балада судорог болот экен. Азыр 5 жашка, 5 жашка чыгыптыр. Сөзсүз невропатологден дарыгерге кайрылыш керек. Булар противосудорожный препараттарды алыш керек, ичиш керек. Чтобы балада кийин бул мындай ушул эле судорог оору акылын кемейтип коюшу мүмкүн. Эске тутуусун начарлатып коюшу мүмкүн. Ачуусу, жинин тез келип, сөздү укпай, ушунчалык психикасына катык таасир берет бул судорог. Ошон үчүн азыр кичинекейинен баштап противосудорожный дарыларды ичип атса керек, уже 1 жаштан бери болуп атсачы. Дагы улантыш керек. Эгер ага карабай эле судорог токтобой болуп аткан болсо, аны мындай ушу препаратты туура назначение кылыш керек да, дозасын туура кылса, судорогиси өзү жок дегенде азаят. Жакшы, бизде байланыш бар экен, анда кабыл алсак, саламатсызбы, кош келипсиз, кандай сурооңуз бар? Биз сизди угуп жатабыз. Дамиреге суроо берейин дедим эле. Кандай сурооңуз бар? Менин жашым 49да. Менин жашым 49да. Уланты бериңиз. Анан көңүлүм такыр ачылбайт. Кыжалат болуп жүрөм да, доктурга көрүнсөм, ден соолугум жакшы эле экен. Ушуга бир дары жазып бере аласызбы, телевидение аркылуу дедим эле. Рахмат. Жакшы, Дамир эже, бул сизге экен, суроо. Бул кайрылып аткан ушул кыздын оорусу депрессия деп аталат. Эч нерсеге көңүлүм келбейт дейт, дайыма көңүлүм ачылбайт, эч жумуш кылгым келбейт, 49 жашта. Ушундай абалдамын деп айтып атат да, эч нерсе баары караңгыдай сезилип атат деп. Уйкусу да бузулат булардын, алы кетип чарчап эч кандай жумуш кылгысы келбей, жаткысы келе келет да. Бул учурда сөзсүз врач дарыгерлерге ар бир мурда поликлиника деп азыр СЦМ деп коебуз. Ошол жерде врач психиатрлар да отурат. Бизге кайрылса да болот. Биздин психикалык саламаттыкты сактоо борборуна кайрылса дагы биз дарылардан жазып беребиз. Аябай көп дарылар бар азыр. Эгерде көрүнбөй туруп алган болбойт, обязательно көрүнүп, консультация алып, анан кийин дары жаздырып алыш керек. Жакшы болуп кетиш керек. Депрессияны дарылабай жүрө берсе, башка ооруга да өтүп кетиши мүмкүн. Өзү кыйналып калат да. Социалдык жактан дагы элдерден алыстап, өзүнчө болуп оору менен алышып калат. Жалгызсырап калат. Жакшы, жаш балдар эмне себептен кабылат дегенге жогоруда жооп берди Гүлмир эже. Дамир эже, чоңдор эмне себептен бул психикалык ооруларга кабылып калат? Чоң адамдарда депрессиянын эң негизги факторлору бар да. Социалдык факторлору. Булар үйдөгү жашоо турмушу биринчиден. Жетишпесиздик, ажырашуу, үй бүлөлүк жаңжал, урушуу, ажырашуу в первую очередь. Андан кийин ал адамдар жакын адамдарын жоготуу. Эң жакын адамдарын жоготуу дагы бул дагы депрессияны аябай депрессияга алып келет да. Анан үйүндө оору сыркоолууларды багуу, үйдөн чыкпай бир адам ошону менен алышып отуруп, өзү да ооруп калышы мүмкүн, депрессия чалдыгышы мүмкүн. Андан сырткары экономикалык, материалдык жактарын карасак, үй жоктугу, жумуш жоктугу, жетишпесиздиги, карыз болуп кетүү, жанагы кредит алып банктан төлөй албай карыз болуп жүргөндөр да көп да азыр. Андан контракт төлөй албай, окуй албай калгандар көп. Ошолор себеп болот. Анан биологиялык тараптан, биологиялык фактор болуп, бул өзүн өзү кемсинтүү, жанагы майып болуп төрөлүү, анан өзүн өзү кемсинтүү, жетишпей жүрүп, ошо бир ооруга чалдыгуу, инвалид болуп калуу, бул да депрессияны алып келет. Жакшы, бизде байланышта көрүүчүбүз бар экен, анда кабыл алып түз эфирге алып чыгабыз. Саламатсызбы? Кош келипсиз, кандай сурооңуз бар? Мен неберем барбы? Небереңиз бар экен? Уланта бериңиз. Мен неберем бар да, анан 2 класс окуйт деп коюм. Анан Экинчи класс. психиатрга алып барсаңыз да Бишкек алып бар дейбиз. Алып барганга шартым жок менин. Анан эмне үчүн керек менен?
Жакшы. Үйгө окутам дейт да, үйгө окутуш керек дейт. Сиздер алып келдиңиздер Ошко, мейли Бишкекке болбосо дагы. Мен жок түшүндүм, бул каякта экен. Жакшы, жооп берсеңиздер, Мен ушу суроого жооп берип коеюн, эми кайсы жактан экен билбейм, эми себеби эгер Ошко алып келген болсо, мисалы үчүн ушу баланы көрсөтүп, эми кээде точный диагноз коюлбай калышы мүмкүн да. Ошол менен биз до уточнения точный диагноз коюш үчүн Бишкекке консультация барып кел деп айтышыбыз мүмкүн, эгер Ошко келген болсо. Анан бул киши каякта көрүндү, кимге көрсөттү баласын билбейбиз. Жакшы, жогоруда Дамир айттыңыз да, адам баласы, ар бир адам өзүнүн жашоосунда сөзсүз түрдө депрессияга кабылат деп да. Анан биз деле мисалы бир күн депрессияга кабылып калышыбыз мүмкүн деп ушундай күтүшүбүз керекпи? Кандай түшүнсө болот? Азыр өзү депрессияга бардык эле адам кабылат. Бул кандай депрессия? Депрессия деселе бул оору болуп жатып калбайт да. Депрессиянын эки түрү бар. Биринчи түрү экзогенный депрессия деп коет или невротическая депрессия. Невроздордо невроз менен ар бир адам оорушу мүмкүн. Со деле адам невроз болуп калышы мүмкүн. Ал эми эндогенный депрессияда ал уже чыныгы психикалык оору деп аталат. Экзогенный депрессия жана невротический депрессияда бардык адам жумушта деле чарчоо мезгилде бир канча мындай стрессовый факторлор болсо, анан ошол мезгилде да баягы ойго батып, жаштарда, например, кызы менен баласы кичине урушуп кетип, ажырашып кетүү, же болбосо атасы катуу урушуп койсо, балада невроз болушу мүмкүн. Ошондой мезгилде жеңил депрессия болот. Бирок өтө бул невротикалык депрессия деле көпкө чейин адамды кыйнап, эчтеке көңүлүн келтирбей, жумушта кылдырбай да коюшу мүмкүн да. Жакшы, телекөрүүчүдөн суроо келиптир. Саламатсыздарбы? Мен 2 жыл катары менен дейт, жакындарымды жоготтум дейт. Биринчи жылы апамдан дейт, экинчи жылы карындашымдан айрылдым дейт. Азыр бүгүнкү күндө аябай батачуум келет, эч нерсеге көңүлүм жок, ушундай болуп жүрөм. Эмне кылышым керек? Кантип бул абалдан чыгамын? Кеңеш бериңиздерчи дейт. Мен жогоруда айтып өткөндөй эле жакын адамдарын жоготуу дагы бул депрессияга алып келет. Депрессияда ойлойт, ошо жакын адамы өтүп кеткенден кийин ошону көргүсү келет. Үйдө жумуш кылайын десе жумушка колу барбайт, алы куруйт, жата берет, алсыз болот, башы ооруйт, уйкусу качат, эч нерсе менен иши жок болуп калат. Даже өзүнүн балдарын кароого алы келбей калат да. Анан иштеп аткан жумушундагы ошо жумуш жасап атса, ошо жумушунан канааттана албайт адам. Ошо депрессивный состоянияда болот да. А ошо депрессиядан чыгуу үчүн көбүнчө эле чуркап эле башка врачтарга барышат. Эми бизде эле доктурларга, жана терапевтке, лор врачка, андан да бир жер ар кандай оорулар барсынып эле ичинде органдары ооруп аткансып, доктурларга бара беришет, анализдер тапшыра беришет, рентгенден өтүшөт, томография өтүшөт, ошентип жүрө берет да, кыдырып жүрүп баягы оорусу көбөйүп кетишет. Анан акыры анан жанагындай ойлор келе баштайт. Ушу жашоонун эмне кызыгы бар? Эч нерсе кызык жок. Өлүп эле калсам деген ойлор келет да. Ошондой суицидальный абалда анан бизге көбүрөөк кайрылышып атат. Анан өтүшүп кеткен учурда суицидальный абал болот. Демек сиздерге чукул абалда сиздерге кайрылыш керек. Анан сиздер жардам бересиздер, Тез жардам беришке аракет кылабыз. Лечение алса жакшы болуп калат. Жакшы, кийинки суроо бул Гүлмир эже сизге экен. Саламатсыздарбы? Менин балам дейт, кекештенип, жакшы сүйлөй албайт дейт. Бул дагы психикага байланыштуу деген суроо калтырып. Кекештенип жакшы сүйлөй албаганды биз ошо логоневроз, заикание дейбиз. Бул көбүнчө эми мунун себептерин билиш керек. Чочугандан да болот, бул жыгылгандан кийин после травма болот, наследственный болот. Эгер ата-энесинин бирөөсү жаштыгында ошондой заиканиясы бар болгон болсочу, анан жыгылып катык травма алгандан да болот. И көбүнчө кичинекей балдарда болсо, ол чочугандан да болушат да. Буну эми лечениясы эле ушу психиатрга көрүнөсүздөр, нейропатологко деле көрүнсөңүздөр болот, и логопед менен дагы кошо иш алып кетиш керек. Саламатсыздарбы? Менин балам 2-класста окуйт дейт. Азыр дагы дейт, кошо окуй албайт дейт. Бул дагы аутизм менен байланыштуу деген суроо калтырыптыр да. Так, туура айтат. 2-класста окуп,
неме китеп окуй албайт десе, аны мен көрүп анан Тамгаларды бирине бири кошуп окуй албайт. мен аны көрүп анан айтышым керек, себеби мен билбейм, азыр айтканына караганда мен аутизм дебейт элем, бирок 2-класс болсо бул жөн эле задержка психического развития болушу мүмкүн. Аутизм болгондо уже мен азыркы айтып кеткен белгилер болуш керек эле. Мектепке барганда балдарга кошула албайт, балдардан качып мындай өзүнчө болот, балдардын арасында отура албайт да көбүнчөчү. Ошон үчүн менин оюм боюнча азыр задержкасы бардай да, көрүш керек. Көрүнүш керек экен. Жакшы. Телекөрүүчүдөн мындай суроо келиптир. Саламатсыздарбы? Мен жаман сөз уксам эле дейт, көп унута албай ачуум келип жүрө берет дейт. Бул эмнеден болушу мүмкүн деген суроо калтырыпты да. Ар бир адамдын өзүнүн характери болот, жаралган характери, мүнөзү болот. Акцентуация дебесем дагы баягы психологиялык эмеси боюнча акцентуация болуп бөлүнөт да, ар биринин психологиясы ар кандай болуп бөлүнөт. Кээ бирөө тез кабыл алат, кээ бирөө ошону жайгаштырып өз алдынча коюп коет дегендей, жанагындай адамда психологическая защита, барьер болуш керек. Мен айтпадым, жана депрессияга түшүп, жаман нерсени эле ойлоп барып анан өзүн асып алышы мүмкүн, же бирдеке ичип алышы мүмкүн да. Ошол мезгилде психологический защитаны колдоно билиш керек адам. Психологический защитада отрицание, бул эми орус тилинде көп, өтө көп. Ошо мезгилде адам ошо арканды көрүп, же болбосо дарыны бар вичуалардын алдын өз ойлонуш керек. Мен өлгөндөн эмне болуш керек? Артымда балдарым турат, ата энем турат, баарына жаман. Ошо мезгилде өзүмө да жаман болушу мүмкүн. Мен өлгөндө дүйнө толбойт. Мен андан көрө күрөшүшүм керек деген ошо барьер токтотот да. Ошо нормальный психологиялык абалы менен адам өзүн өзү карап, кайра жакшы болушка умтулат. Анан жанагы менин ачуум келип, эчтеке көтөрө албай калып ушундай болуп атам деген суроо келип атпайбы? Ошо мезгилде психологиялык коррекция деп коет бизде. Психологдордон таап, ошолор менен дагы беседага барыш керек. Болбой, ага дагы болбой кыйнап жатса бизге келсин. Биз дарыларды беребиз. Жогоруда айттыңыз да, Гүлмирже, балдар дагы бүгүнкү күндө депрессияга кабылат дейт. Кайсы убакытта балдар кабылып калат депрессияга? Мисалы, кичинекей балдардан баштап өспүрүм куракка чейин айталы. Эмнеден болот? Мисалы үчүн балдарда азыр депрессия мындай жакшы эле учурап атат да. Көбүнчө балдарды деле мына кичинекей кезинен эле ошону мен айтып кетет элем. Балдарды тарбиялап чоңойтуп атканда, ата эне ушу балдардын көзүнчө эч качан уруш болбосо, ата көбүнчө ичип келгенден, көбүнчө ажырашкандан, урук сокуудан, катык мамиле жасагандан, кээ балдар деле мындай өздөрүнүн личносттори бар да, кээ балдар аябай эле назик болушат, сөз көтөрө алышпайт. Кээ балдарга башкача мамиле жасаш керек да. Ошол эле балдарга мына мектепте да мугалимдердин мындай балдар менен мамиле кылганда, сөз ошо мугалимдерден ар бир баланын индивидуальный подход этип немесин билиш керек да. Мисалы үчүн азыр мектептен ушу көп эле келип атышат, мугалимден капа болушуп балдар депрессияга түшүп, мектепке барбай коюп атышат. Сабак окубай, мектептен качып, анан апалары келип атышат, ушу мугалиме буга катык мамиле жасайт экен, урушат экен, мындай баа коюп коет экен, туура эмес мамиле жасайт экен деп. Ал дегенде бул балдар дагы туура эмес тарбиядон да келип чыгып атат да, балдардын мындай немесичи, мындай эркеликтерден дагы болуп атат. Ошондой эле көбүнчө мына депрессияга кабылган балдар ушу немеден да болуп атат, ушу уруш чатактан, ата энелердин тарбиясынан да келип чыгып атат. Жакшы, бизде түз байлаш бар экен, анда кабыл алсам. Саламатсызбы? Кош келипсиздер. Биз сизди угуп жатабыз. Кандай сурооңуз бар? Саламатчылык. Кандай сурооңуз бар? Биз сизге суроо берейин дедик эле. Депрессиянын эки түрү бар деп айттыңар, жаначы психологический невроз деп эки түр деп айттыңар, Ошол невроздо атышка болушу мүмкүнбү? Суроо түшүнүктүү болду. Болот, аба жетпегенсип, тамагына бир нерсе туруп алгандай болуп, аба жетпегенсип, уйкусу бузулуп, алы куруйт, көңүлү чөгөт, эч нерсеге көңүлү келбейт адамдын. Түн уйкусу баарынан да көбүрөөк бузулуп, жаман түштөрдү көрүшү мүмкүн.
Жакшы. Негизинен биз балдарды тарбиялоодо кээде шок балдарды мисалы какус кылып кичине сабап коюшубуз дагы мүмкүн да. Бул учурда дагы бала депрессияга түшүп калабы? Сөйп дегенде кээ бир маалыматтардан окуганда, эгерде бала ушундай өсүп аткан балага ушундай какус дагы анын кандайдыр бир өзүнүн активдүүлүгүн жоготот, ошодон коркуп атып, андан сырткары биз мисалы укутканда деле мисалы балдарды коркутуп укутабыз, тиги келип атат, бул келип атат деп атып, эмнеден корксо ошону айтып укутабыз да. Бул дагы кандайдыр бир психологиясына таасир тийгизип калабы? Өзү мындай балдарды тарбиялагандын 4 туура эмес типтеги тарбиялар бар да. Неправильное воспитание детей деп коебуз. Анын биринчи типи гипоопека дейт. Гипоопека деген сөз баягы балага мындай достаточный уровеньде кароо жоктугу ата энеден. То есть ал бала баягы таштап кетип, ата энелер Россияга кетип, бала кароосуз калгандар. Ооба. Экинчиси гиперопека дейбиз. Гиперопека көбүнчө жалгыз семьяда, жалгыз өскөн кыз, жалгыз өскөн балада да, например, гиперопека деген өтө эле көзүн көп караган. Аякка чыкпа, биякка чыкпа, тур деп мындай көзөмөлгө алгандар. Анан кийинкиси кумир семьи деп коет. Бул дагы үйдө жалгыз болгон бала. И төртүнчүсү по типу Золушки деп коебуз. Золушка деген мультфильм бар го, бир эле ошол кызды, баланы үйдө иштете берген, жумшай берген. Ошон үчүн мына көбүнчө гиперопека деген балдарда менин байкашымча ушуларда депрессия көбүрөөк учурап атат да. Мисалы үчүн биринчисинде ооба. Мисалы үчүн мына 7 жаштагы эле бала депрессия түшүп атат, апасы айтат, 5 кыз, 1 эле уул дейт. Мен эч качан балам урушпайт элем, урбайт элем. Бир жолу дейт, мектепке бар, сабакка бар деп эле каттык сүйлөп койсо, барбай аткандан мондай эле чачык менен бир койдум дейт. Бар сабакка десем эле уже депрессия түшүп, өзүн бирдемке кылам деп жип көтөрүп барды дейт. Ошондой случайлар бар да, мына көбүнчө өспүрүм куракта, өткөн мезгилде. Ооба. Именно өспүрүмдөрдө ушундай көп болот. Ошон үчүн мен ата энелерге айтып кетет элем, мына тарбияндагы туура жолдорунда тарбияласак, баланы деле өтө эле көп эркелетиштин кереги жок. Анын такыр эле көзүн карабай коюштун да кереги жок. Өзүнүн мындай нормативный правилалар бар, ошо менен тарбияланса. Какыс кукустан туура эле? Какыс кукус дагы азыркы маалда болбойт. Ал именно эгер эрке жалгыз болгон балага ал какыс кукуслук болбойт. Сөз мындай терс немесин берет. Жакшы. Депрессия бул кандай оору дегенге дагы да телекөрүүчүлөр жакшыраак маалымат алсын деп биз атайын видео материал жасаганбыз. Анда жалпыбыз биргеликте көңүл бурабыз. Депрессия психологиялык мааниде адамдын басмырланган көңүлү чөккөн абалы, сарсанага батуу, куса болуу, кайгылуу маанайы. Депрессия экзогендик, түшүндүрмөсү жагымсыз басмырланган жагдайга психикалык реакция жасоо. Же эндогендик, мааниси көңүлдүн чөгүшүнүн оору сыркоо менен байланышы деп бөлсө болот. Адамдын психикалык абалынын начарлашы жана кыймыл аракетинин бузулушу менен мүнөздөлгөн оору. Депрессия баш мээнин жана кан тамырдын бузулушунда, аракештикте, баңгиликте, климакс учурунда, айрым жугуштуу оорулардан кийин да пайда болот. Өтүшүп кеткен депрессияда жашоого кызыкчылык жоголот, көңүл чөгүп жашоодон кечет, оорулуу эмгекке жөндөмдүүлүгүн жоготот, үй бүлөгө кайдыгер мамиле жасайт, ой пикири чаржайыт болуп, жай ойлонот, бир калыпта көпкө кыймылсыз отурат, шалаакылык пайда болот. Алар жүрөктө үйгөн, зээнди кейиткен жагымсыз көңүл оорусун сезишет. Турмушту сансыз жаңылыштардын түрмөгү, жаман жоруктардын туундусу деп билишет. Жеңил депрессияда ички органдардын функциясы бузулат, ишке жөндөмдүүлүк начарлайт, уйку качат. Кээде көңүл чөгүү максатсыз кыймыл аракет менен коштолуп, ачуулануу, кыжырлануу сезими пайда болот. Психиатрия менен тааныштыгы жок адамдар жаман маанайды, жагымсыз абалды, өтө чарчап чалыгууну, жазында организмде витаминдин азаюусунан болуучу убактылуу алсызданууну депрессия деп түшүнүшөт. Депрессия жогоркулардан айырмаланып, көпкө созулуучу туруктуу оору.
психиканы козгогон себептерди жойгондон кийин да өрчүшү мүмкүн. Депрессия көп учурда картайуу алдындагы психоздун жана шизофрениянын, ошондой эле мания депрессиялык психоздун белгилери болот. Дарылануу мезгилинде ичкилик ичүүгө такыр болбойт. Андан жүрөк кан тамыр системасынын иштөөсү бузулуп, коллапс болушу ыктымал. Сиздер түз эфирде ден соолук программасына ортоктош болуп жатасыздар. Бүгүн биз жалпы психикалык оорулар жөнүндө маектешип жаткан кербезибиз маегибизге кайрылып келсек, телегөрүүчүлөрдөн көптөгөн суроолор келди. Саламатсыздарбы? Балам 4 жашта дейт. Апа, ата деген сөздөн башка сөздү айтпайт дейт. Кимге кайрылсак болот, ким жардам берет деген суроо калтырыптыр. Кыскача жооп берсеңиз, себептен суроолор аябай көп. Ооба. Мен түшүндүм, 4 жашта апа атанын эмдичени сүйлөп аткан болсо, сөзсүз детский психиатрга барсын, менен консультация алат, анан мен өзүм айтам, логопед менен заниматься этиш керек. Дары-дармек жазып берем, андан кийинкиси логопед менен кошо иштеш керек. Сиздердин дарегиңиздерди сурагандар көп, чындыгында. Көпчүлүгү ушул сиздерден жардам сурап атат да, айтып койсоңуздар болот. Кайсыл жакка кайрылыш керек? Ош областык психикалык саламаттык сактоо борбору Ош шаары, Касымбекова 9, азыр ХБК району, Манас районунда жана машиналарды, запчасын саткан базар, Кудайберди базардын жанында. Байланыш телефондор барбы, айтып койсоңуздар болот? Телефондор бар. 0770 34 17 09. Жакшы. 776 18 63 44. Жакшы. Саламатсыздарбы? Мен мектепте дейт ызы чуу болгондо эле оң көзүм тартып ооруйт дейт. Анан ызы чууга чыдабай кетем дейт. Эмне себептен деген суроо калтырыптыр. Кыскача жооп берсеңиз. Бул өспүрүм курак экен. Сиз Гүлмирже сиз жооп бересиз го? Мектеп кезинде оң көзүм тартат. Ызы чуу болгондо эле оң көзүм тартат. Түшүнүктүү. Ызы чуу бул баладагы сөзсүз барыш керек консультация, себеби эмнелер менен ооруган, кандай төрөлгөн, ошолордун баардыгынын себептерин аныкташыбыз керек. Анан айтабыз да, ызы чууну көтөрө албай неметип атканына караганда, значит, кыйналып же төрөлгөн, же бир травма алган. Саламатсыздарбы? Менин балам окуй албаса катуу урушам дейт. Анан балам жалган сүйлөгөнгө өтөт дейт. Эмнеден улам, кантип мамиле жасашым керек деген суроо калтырыптыр. Кыскача. Өзү баланы негизинде катык урушкан такыр болбойт. Анын кийинки мындай терс жактары бар болуп калат. Андай балдарды көбүнчө ар бир мектепте азыр соцпедагогдор бар. Ошо соцпедагогдор менен дагы иштешсеңер болот. Дагы бир көрүүчүбүз калтырыптыр, үй бүлө маселесине байланыштуу жолдошу менен мамилеси бир аз бузулуп, азыр үйдө чыр-чатак бат-баттан чыга турган болуп калды дейт. Ошол себептен дейт, жолдошум жасаган иштерин унута албай дейт, балдарымды урушуп салам дейт да. Бул абалдан кантип чыгышым керек деп сиздерге кайрылыптыр. Невроз деп аталат. Мындай жалпак тил менен айтканда невроз деп аталат, невротическое расстройство. Сөзсүз жанагы успокоительный дарылар жазабыз. Бизге кайрылсын психотерапия өткөрүлөт, психологический коррекция өткөрүлөт, нервти тынчтандыруучу дарылар менен дарылайбыз. Демек, бул абалдан чыкса болот. Сиздердин жардамыңыздар менен. Жакшы. Мына ушул психикалык оорулар, депрессия, стресс деп атабыз, кантип дарылайсыздар деге? Алар менен сүйлөшүп атып эле дарылайсыздарбы, же болбосо дары-дармектердин жардамында? Анын канча убакыт дарыланыш керек? Ушул боюнча да айтып берсеңиздер. Эми депрессияныбы? Депрессияны, значит, мындай болот да. Биз психиатрлар, психотерапевттер болобуз да. Психотерапевтический аңгемелешүү өткөрөбүз. Ошону менен биз мындай текшеребиз. Диагноз коебуз. Диагноз коебуз. Анын кандай абалда экенин аныктап туруп, дарыларды жазабыз. Дарыларды үйдө жүрүп келип кетип деле дарыланса болот. Дарыгерлерге кайрылып, дарын жазып алып, жаздырып алып, бир айда бир же 10 күндө бир келип көрүнүп турса да болот. Же болбосо өтө өтүшүп кеткен абалы болсо, жаткырып дарылагы болот. Дарыланыш керек. Мен кошумча кылып кетейин. Көбүнчө бизде психиатрларда эң чоң роль ушу психотерапия ойнойт да. Бул депрессиянын дагы түрлөрү бар да, жеңил, оор түрү дегендей. Жеңил башталган түрлөрү болсо, психотерапия менен деле чыкса болот. Анан биздин антидепрессанттар бар, депрессияга каршы дарылар. Ошолорду беребиз, ошолорду да ичишет.
бир жыл ичпеш. Негизи биздин коомчулукта психиатрга кайрылыптыр деген сөздү аябай өйүн учуратат дагы. Анан көпчүлүгү тартынат. Ошол себептен дагы оору өтүшүп кетсе керек деп ойлоймун да. Сиздерге келгенден кийин ошол анын аты жөнү ошол жабык бойдон эле калабы же болбосо ачык эле ушундай дарылайсыздарбы? Ушул боюнча да айтып берсеңиздер. Биздин законубуз бар, өзүбүздүн атайын психиатриялык закон бар, 99-жылы берилген. Ал закондо айтылат, адамдар кайрылганда алардын укуктары корголуу керек. Эч кимге таратпоо керек. Ошого жардам көрсөтүү керек. Анонимдик дарылоо керек деген жерлер бар да. Эч кандай бул жерде коркунуч болбоо керек. Бизде цивилизацияга жеткен өлкөлөрдө психиатрларды издеп барып өздөрү көрүнүшөт, дарыланышат. Ошон үчүн бир абалда жүрөт го деп ойлойм. Бизде жылдан жылга психикалык оорулардын көбөйүшүнүн бир себеби да ушул болуп атат. Бизде ошондой бир эме бар да, вот коркунуч сезими бар. Психиатрга кайрылсак эле болду, жин оору менен ооруп калабыз, айыкпайбыз, ошо дарыга көнүп алабыз деп эле анан молдо, бакшы деп көп катташат да, өткөрүшүп ийет. Өткөрүлгөн абалы жаман абал менен бүтүп атат да, өтүп кеткен абалдар жамандыкка. Жакшы, ошону элдик медицина деп коелу. Элдик медицинада кандайдыр бир деңгээлде жардам береби теги? Эми ал ар бир адамдын өзүнүн характеринен, мүнөзүнөн зависит этет да. Кээ бирөө мындай өтө баягы молдолордон окуп атат да, ошого психотерапевтическое воздействие деп коет. Ошого ишенип, өзүнүн көңүл коюп отуруп, жакшы болушка тырышат. Мен айттым го жанагы ар биринин психологический защитасы бар деп. Ошону колдонот да, ошолорго барып жакшы болуп калдым деп өзүн ишендирет. Кээ бирлери жок. Бул жерде допамин, серотонин жетпей атат менин эмемде, организмде. Ошону выработка кылалы дагы, врачка барып дарыланып, ошо антидепрессивный дарыларды жаздырып алып дарыланалы деп келишет дагы, толук жакшы болуп калышы мүмкүн да. Жакшы, мына ушул депрессиядан же болбосо психикалык оорулардан адам өзү дагы чыкса болобу деге? Өзү дагы ушул кырдаалдан чыкса болобу? Канткенде кандай адам депрессияны өзү жеңе алат? Психикалык абалы күчтүү адам, жанагы төрт характер болот деп жазылганда китепте дагы, окуса болот, интернеттен ачып дагы. Холериктер болот, алар мындай өтө чечкиндүү, тез сүйлөгөн, Ленинди баары келсе керек. Ошондор революционер, элдин баарын Адахан Мадымаровго окшогондор, ошолорго окшогондор да кыйын жеңип кетет. Меланхолик деп коет. Ал ыйлап, сыктап, слабый адамдарда мен ушундай ооруп калсам эмне кылайын? Молдого бардым эле айыкпайсың деп койду. 2 дем салды деп жүрүшө берет да, айланып эле кайра врачка барат, кайра молдого барат, кайра айланып эле кайра ушинтип эле өзүн өзү кыйнап жүрө берет, абалдан чыга албай. Анан кийин сангвиник деп коет. Ал күчтүүрөөк адам болот дагы, баягы бир баарын топтоп туруп акыл менен ченеп чечет да. Мен эми оорумду врачка кайрылышым керек, жакшы болуум керек деп прогнозун аягы эмне менен бүтөрүн чендеп туруп анан барат. Күчтүү флегматиктер бар. Флегматиктер алар сразу эле мен депрессия экен, мындай дары жаздырып кетейин да, ичейин, жакшы болоюн деп тез жакшы болушат. Жакшы кеңештерди айтып өттүңүз да, мүнөздөр боюнчачы. Анан телекөрүүчүдөн суроо келиптир, бул соңку суроолордун бири. Саламатсыздарбы, мен жакындан бери дейт, өзүмдү жаман сезип жүрөм. Анан айылынадагыларга дагы жакпай жатам дейт. Бул мындай абалда эмне болуп калды? Өзүм жакпай атам деп атабы? Анан ушул өзүмдү жаман сезитем дейт. Жаман сезип атат. Ушундай кысылып, ушундай болуп жүрөт экен да, көңүл. Жүрөгү сыгылып, өзүн өзү күзгүгө да карагысы келбей калат, базар аралагысы келбейт, эч ким менен сүйлөшкүсү келбейт. Эч ким менен сүйлөшкүсү да келбей калса керек. Эч кандай көңүлүн көтөрө албай жүрөт да. Ошо депрессиянын формасы, бир түрү да. Ошондо мен айттым го, кайрылыш керек, дарыланыш керек, дары ичиш керек. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Дамира Бараталиева, Ош областаралык психиатриялык ден соолук борборунун психиатр дарыгери жана ошондой эле Гүлмира Жолдошбаева аталган ден соолук борборунун балдар психиатр дарыгерлери болду. Сиздерге рахмат айтабыз. Көптөгөн суроолор калып кетти. Дагы чакырсак келесиздерби? Келебиз. Ушуну менен Илим жана Билим телеканалынын ден соолук программасы өз соңуна келип жетти. Аны мен Сейит Амираев алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.